Алымбаева Индира Болотбековна 1984 жылы 15 апрелде Токтогул шаарына караштуу Тоолук айылында таалим-тарбияга бай үй бүлөдө төрөлгөн. Индира мугалимдин кызы, улуу мурастын улантуучусу, тамыры терең тарыхка бай чоң атасы улуу ата мекендик согуштун ардагери, чоң энеси баатыр эне, жамакчы, уус чебер болгон. Таятасынын ысмы мектепке кыйгарылып, агартуу жолунун изи анын тагдырына дагы жол ачкан адам. Индира турмуштун оор сыноолоруна туш болуп, 18 жаштагы сиңдиси Астра менен 42 жаштагы апасынын сөөгүн республикалык ооруканадан алып чыгат. Ал күйүттү көтөрө албай жүргөндүктөн тум баласы ара төрөлүп, 1 ай болбой чарчап калат. Өтө жакындарын жоготсо дагы кайратынан тайган эмес. Билимди өрнөк тутуп, Жалал-Абад мамлекеттик университетин бүтүрүп, мугалимдик жолду тандаган. Жөнөкөй мугалимден жаратмандыкта издектеген акын болууга жетишкен. Көтүү убакыт, жакшы күндөр сөзсүз келет деген ишеним менен жашап, 3 кызын тарбиялап, өз тагдырын өзү курган айым. Коомго кызмат кылып, чыгармачылыкта дагы өз ордун тапкан. Көтүү убакыт ата энем ырларына Кыргыз Республикасынын эл артисти Майрамбек Осмонов обон жазып, өз угармандарын табууга жетишти. Маданияттын мыкты кызматкери, манасчы ырчы Ширин Сарыгулова дагы эки ырына улуттук баалуулуктарды жайылтуу максатында обон жаздырып, келип кылып ырдап келет. Жалпы 20дан ашык ырына обон жазылып, ырдалып келе жатат. Индира үмүттө чырбөгөн, эмгек менен бийиктикке жеткен, сыноолордон сынбаган, жашоодогу күчтүү айым катары өзүн көрсөтө алды. Ал COVID-19 мезгилинде бай менен кедейдин ортосундагы көпүрө болуп, чыныгы муктаждарга азык түлүк жеткирүүгө эбегейсиз салымын кошуп, ошол учурдагы Токтогул районунун акими Жайылов Таалайдан ардак грамота алууга жетишкен. Коомдук кайрымдуулук иштерге активдүү катышып келе жаткан үчүн көптөгөн сыйлуу баракчылардын ээси. Анын Токтогулдук Бактыгүл Сейитбекова эжеси Көтүү убакыт аттуу китебине редактор болсо, Бурулкан Карагулова эжеси ар дайым жакшы кеп кеңешин айтып, чыгармачылыгын колдоп келет. Индира Илимдер академиясында иштеп келе жаткан Бекболотов Акынбек Тайкесөкө биригип, Тоолук айылындагы 1923 жылдан берки мугалимдердин эмгегин Аздегой аттуу китеп кылып чыгарышкан. Учурда 25 жылдан бери Жетигин журналында башка редактор болуп иштеп келе жаткан Жылдыз Бороева эжесөкө ийгиликтүү уул кыздарды тарбиялап өстүргөн ата энелер жөнүндө Жүрөгүмдө ата энем аттуу китеп чыгарып келе жатышат. Индиранын чыгармачылыктан тапкан Марскүл Абылова эжекеси менен коңшу өлкөлөргө аттын кашкасындай таанымал Бөрүбай Орозумбетовдун 70 жылдыгына чакырылып, ал жерден таанышкан казак акындары бир нече ырларын казак тилине которушкан. Бурулкан Карагулова, Айнагүл Токтогулова эжелери менен Өзбекстандын Самарканд баш болгон 8 облусунун чыгармачылыгы менен кыдырышып, Өзбекстан жазуучулар союзунун сыйлуу баракчасынын ээси болушат. Индиранын бир нече ырлары орус, өзбек, казак тилдерине которулган. Индира Алымбаева Токтогул районундагы Тоолук айылындагы көптөгөн коомдук иштерде активдүү катышып келе жатканы үчүн Токтогулдун таланттуу уул кыздары бүгүнкү күндө колдоо көрсөтүшүп, поэзия кечесин өткөрүп берип жатат. Үй бүлөлүү, 3 кызга мээримдүү эне, жолдошунун сүйүктүү жубайы. Сулуу жазым, сүйөм сени сүйөмүн, келсеген деп зарыгып көп күткөнмүн. Жашыл көйнөк кийип алып келдиңби, жазым менин сулуу жазы дүйнөмдүн. Сен келгенде ак сүйүүлөр башталат, сен келгенде сулуу бардык шартарап. Ак кайыңдар жашыл жоолук салынып, жашыл көйнөк кийинишет бактарак. Мен күткөн жаз, мен күткөн күн сагынып, келди мына жашыл килем жамынып. Адыр белес тоолордагы талаалар сан гүлдөрдөн сансыз мончок тагынып. Сүйөм жазды сүйөмүн, сүйөм жаздын жайнап чыккан гүлдөрүн. Жазды жандап эргүү келсе таң эрте, ыргайлантам кошуп булбул үндөрүн.
Мен жараткандын жана кетмен төбө элинин эң бактылуу кызымын. Жараткан жан дүйнөмө сөздүн кутун байырлатып, ыр аркылуу чыныгы бакыттын даамын сездирди. Сыноолор келген кезде күйөтүмдү ишке катпай, ырыма айтып, жеңилдеп турдум. Поэзия менин жүрөгүм, жүрөгүмдөгү үмүттүн шооласы, жүрөгүмдүн ар бир согушуна ырды кошуп берген жаратканга чексиз шүгүр. Бар бол поэзия, сен мага аманатсың. Күйі тысық, май чачып өрттөгөндөй, өрттөнчүмүн була албай, өзгөлөрдөй. Жан дүйнөм жылдап оруп калган кезде, ырым кубат болду эле, өзгө билбей. Кымбатымсың поэзия. Мен гүл болсом, а сен болдуң тамырым. Жыгылганда колдон алып тургузган, кышы бою сагындырган жазымсың. Түрлі гүлдөр сайпаланып колтурган. Кызгалдактай кырда турсам үлбүрөп, күндүн нуру болуп мага төгүлдүң. Мен карарган айсыз кара түн болсом, ак таң болуп, акшам болуп сөгүлдүң. Сыноолорун көтөрө албай тагдырдым, нечен жылдар уйкусуз таң атырдым. Ыйлап калсам, кошо ыйлап мен менен ыр жазганда көркү болдуң сабынын. Билесиңби, сендик болуп жаралып, сен үчүн мен келгендеймин жашоого. Жаштыгымды, өмүрүмдү аябай, мен даярмын баарын сага арноого. Кымбатымсың, кыйбасымсың поэзия. Калган өмүр дагы өзүңө арналат. Мен өзүмдөн сени бөлүп кое албайм. Сени менен жүргөн күнүм салтанат. Акын жүрөгү назик болот. Бирок ушул назик жүрөк миңдеген адамдардын көңүлүн көтөрө алат. Кээде акындын назиктиги анын күчтүүлүгү. Себеби таш болуп калбай, көңүлүн оорутуп калбай, жүрөгүн жылуу бойдон сактап, кандай гана кыйынчылыктар болбосун баарына туруштук берип, жалпы адамдар үчүн сонун чыгармаларды жараткан бул акын жүрөк эмеспи? Андыктан бүгүн сиздердин алдыңыздарга өзүңүздөрдүн кызыңыздар алдыдан да чыгып келе жаткан сонун саптардын ээси, сонун чыгармалардын ээси Индира Алымбаеванын музыкалык адабий чыгармачылык кечесине кош келиңиздер. Индира Алымбаева жөнүндө айта турган болсок, Индира Алымбаева бир гана ушул чыгармачылык дүйнөдө гана эмес, ыр саптарын гана жаратууда эмес, токтогул элим десе, жерим десе, кетмен төбө элим десе, ичкен ашын жерге койгон биздин таланттуу, абдан мындай патриот кыздарыбыздын бири деп биз сыймыктануу менен айта алабыз. Андыктан урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн мына Индира Алымбаева менен сиздердин түздөн түз байланышыңыздар болот. Бүгүнкү Индиранын күнү кут болсун. Анда эмесе Индира Алымбаевага кол чаап коюңуздар. Сиздердин алдыңыздарда акын кызыңыздар. Арбаңыздар каранын тоодой болгон бир туугандарым, төркүндөрүм, кесиптештерим, урматтуу Кетмен төбө элинин райондук мамлекеттик администрациясынын жалпы жамааты, жалпы жердештер, сиздердин колдооңуздар менен, сиздердин демилгеңиздер менен бул күн мен күткөн, элестеткен, сагынган күнгө кош келиңиздер.
дарактарга жан бемирүүчү тамырдай. Сиздер барда кышым жылуу, жазым жай. Ыйыксыздар алмаштыргыңыз асылга. Ата баба билек кылган бакыттай. Бакыттарым бар болуңуздар. Çok rahmat, бар болуңуз, калемиңиз бурчуй берсин, талантыңызга талант кошулуп, мына ушундай талант сүйгөн, сөз баккан элиңиз сизди сүрөп, колдоп, коштоп турганда, сиздин талантыңыз улана берет, өчпөйт, дагы ташкындай берет деген чоң ишеничтебиз. Урматтуу көрүүчүлөр, анда эмесе азыр сиздердин алдыңыздарга Кыргыз Республикасынын эмгек баатыры Элмирбек Эманалиевдин шакирттери, маданияттын мыкты кызматкери Темирбек Матыбаев менен Шайлообек Отунчиевди чакырабыз. Келиңиздер. Мен чыгармачылыгымды ар дайым толкун кичине экенин коому колдоп келет. Мен сүрөп болсом айтпай калтырмын, кечирим сурайм. Бар болуңуздар, толкун кичине экенин коомуна таазим кылам. Баарыңыздарга таазим. Мен чыгармачылыгымды баалагандар, колдогондар келишти бул жерге. Бар болуңуздар. Gitmen tövün ulugum, gelgen gezi kulunum, gerilip turgan görkümün ay gelbetindey sulunum. Mekeden artık bul jerdin men da bir jaman ulumum. Dem alıp tazan alamdan derdeye düştüm orunum. Kapkalı şargan almaşpaz, kavaltınga garmatpaz elim özüngsün öner uyuğum. Bugün tuşardan tulan jaykalıp, tuş-tuştan tuygun şan salıp, betege belden jaykalıp, bez-beldek bezep jar salıp, süt dükönden süt ağıp, baldır kandan bal tamıp, gecesiz gütkön jas gelgen gez aytalığanda tamşanıp, mında kayrıma tondo jakan var, kazanatta takan var, kaltırgan izin ır düynögö karbalasta yatan var. Bolboza Ismanbekovtoy Temirlan, atavız gelgen turbayvı, berile turgan argaçan batavız gelgen turbayvı. Handa tökkөндөн mında tөгөлü, görünsün akın önörü. Gök jaldar gelgen gezeken, götörgön getmen tövölü. Bul atalarım yıldızda, atalarım yıldızbı, dayım alkap durat ul kızdı. Getmen tövönü götürdü de, gelirek aytıp koydum kobular götürüp gelet kırgızdı. Emin indirada yeceviz, geçedin bergen gezegi, geçedin anda biz dağı kuttukta vırdap geteli. Jakşıga jakşı kol sunar, jakşıga jakşı kol sunar, jakşıdan jakşın oy çıgar. İndiran ecem atası, uşul jerden olturak, ağadan alakandı çavalı, alakanga salalı. Ata görmersen ötkön başınan, çeçektey bolgon üç ulum çettep ketken jaşınan. Jirmacı murdan ilgeri, kempiriңiz ketkende göңүлүңүz jaşıgan. Бирок индирадай сулууну бой жетtirip
Geldiniz on ulgan özü tadıgan. Emi jeti nur Hasan Hüsönüm, bul jeti duan bütelim. Öykümdün tozu taşların alıp kövorun içegin. Sır olup kalsam içine, sız ötüp kalsan içime. Tazalayıp darttım koldoy, tamanga girgen dikelim. İndirada yeceğiz, hoş ol gelmen töverinin görkün yazıp gelüdü. Ağada jurtum işenin, may bu süttü bolsa ken uşul mayayı çıkkan gidelim. Kimdik kan tamgan örünüm, geçinemden jölödüm. Aman bolsun elimiz aytpayman andan bölögün. Batandı versen kırgızım, barımdı sağa tögömün. Bugün getmen tövön elinne, gerekti sözdön tögömün. Aman bolgum toktoğul ben senin ıyık mekenim. Bilsen ermek gelen öyde görömün. Bugün mından asıldar çoğulup turgan gezeken, akındardı narbını jolup turgan gezeken. Kitebim bugün çıkardı, indirada yiyecekem. Azırışı kalgan kitep köp gelip, ışkafka turat görüp verip, alemine cekemdin kitebe okulsun dep dileyle. Dağda dalayır gazal, tokulsun dep dileyle. İnilerin istinsiz gebir, avdan jakşı dilege. Antkenin ağalar dağı gelgen kez, alkınıp soğup jürögü. Emi toktoğul elin amanda, silerge tolkunda vaytam salamda. Antkeni toktoğul degen toktoğul, toktoğulday jok kovul. Karap karap oltursan, gökbelde velderi suklangan. Bölü sonun toktoğul, eçen kazına, törü sonun toktoğul. Ay tövür çışkanday olup jay kalgan, jeri sonun toktoğul. Torkengen oşol okşogon, bardık kamaz toktoğun, beli sonun toktoğul. Akındarga kol çapkan oy, çirkin eli sonun toktoğul. Hankeni oylap oltursan oy, abdı suyur kuluptay. Cangıraç Sadır Handarday batırga tolgon bir başı. Toktoğul gorgol tuğanbay Elmirbek menen Karbalas akınga tolgon bir başı. Temirlan tağlayagamday asılga tolgon bir başı. Urmattu getmen tövögön ulungdun artık urmatı. Ezelten o getmen tövögül, bilgengen erenderdin firmasın. Bugün mından özgöçen asıldar gelip turganı. Kırgızstan oşon atalargıyla hizmat kılganı. Karbala satan başlagan, asıldım barın olturak, akındım barın olturak. Temirlan atam kıraçı, Temirbek deyvalanın, batağa gönüm tolturak. Tağlaybayken dağı var, hazır cetekçi olup takşalıp, cergemi oldu tanımal. Ağaları var üçün, inilerdim bağı var, mınan akıl bek ağam kıraçı. Özü gelgen turbayba, kutlu bekte yağandın. Gözü gelgen turbayba, anda meselsizlerde, ardaktayla ırdayla. Akıl bek ağam özgöçe, toktoğuldu gıyla bir, başkarıp jakşın işlede, jakşı oldun işlere. Emisizge dağın iyigilik, kala vırdap getebiz, emgegingizdi canaga, bağla vırdap getebiz. Antkeni akındar eldim bağ eken, batırlar eldin şan eken. Bugün bir çetin akıl bek ağam
ayandın uzatıp indireceğimdin konserte bir ok menen eki koyandın atıp jatkan çak eken elimiz dağı kumarga batıp jatkan çak eken uşunday bolgon elimdin bolsun deyli can esen emin indir aday ecemdin bolotkanday atası özü gelgen turbayba ilgeri tokam aytkanday ag işini karasan zoğu bütken sögöttöy zor oluya jölöktöy sondugu jurttan bölöktöy hayrat tuğdağı kişeken hayrılı vırdan jönötböy uşul kızınan ümit köp kılıp kıyla jerde söz kılıp göböysünde vırları göböysünde sırları kızı olup jırgalı azır dağın atabız akbata verip turganı kuvanı çeken buldağı kızı gelip uşintip kırgız kanırın sunganda arkasından uşunday kızı vardan uğul var da konsert verirse bul kızın atasın aman turganda kızım üçün tuğandar oy adamga bak barbın aşkanından da Ustadın elmir aytçele ulu sözden tapçele Tokto oldun arbağı tosup turgan töböngün Korgo oldun arbağı koltuğungan jölögün Altı dayra duygan jer asılın uyup tungan jer Aylanam getmen töbödön Mınan indira degen ecebiz Gen tolukta törölgün Gene deyvala gezinde Getbes tanka bölöngün Asıldardan batalıp Andan soğun örgü görgün Uşunday bolgon ecebiz Anıdan aytıp gelebiz Ecemizgen özgöçe ak dile gırdap beremiz Ankeni toğulup karasan kırıktan aşık kıyakçı Kıykırıp tarıdat kıyaktı Kuğdullardan arbındey kuyruçuk atan siyak bu Anam oşol jerden uşunday akın çıkbasan uyak bu Oşonduktan akında sıylagandan bulolu Akındarga kıyanat kılbagandan bulolu Bize kendiz düğünün bir gelip geççü konağı Bir görgön günün akındın kandağı geyde görbeydey Bir görgön günün akındın geyde kuldağı görbeydey Oşonduktan akındar eki düğünün ölbeydey Akındardı sıylagan, arıl vaktan örüleydik Akındargan alakan, çavat deşet toktoğul Çapkan sayın sözdürdü, tavat deşet toktoğul Desemdele kol çapayt, kol çapkanları çok bolul Akındardan uşundip, alakan çağıp kol çağıp Ayağın bastan kol çağıp, tursa geliner tileyle Akındardan sitlerge, argayın taza tilege İndira dayı çeken, geçen üstü kongus olsun Başınız sarıp olsun, yakışılıkları tut olsun Yamanlıkta gene bol olsun, yaratkan özü bol olsun Oğlak versin kudayım, oğluyum kudayım olsun Korkun aytan tilege, köründü vakit oynasın Oşonday olsun kılayım, oşonu versin kudayım Men kütüp jürgön jas gelde, dep bugün tema koygonu Kütü vakit degen bir kitebinin özgöçe Açılışı bolgonu, sezimden tünök tapsaken Ecemdin jaskan oyları, jakşılık bolup jalpında Jakşılık bolup halkımda, ıntımak bolsun baş kızı Irıstuca şo var deşet ıntımaktın artında Yemin ecemdin ırdap tögölü, eceme göngül bölölü Arttadan arbın artistler alarga göngül bölölü Alardın da sizlerge tartulana dönölü İndiran ece var bolgun biz sizdi jalan buyursa O miyin biyikliklerden görölü Sevgili Anbay, Şair Umut'un şiirde uçağlar bulsun. İndira Alımbayeva'nın sözünü көптөгөн таланттуу оюнчулар оон жаратышкан. Мына ошондой биздин дагы таланттуу оюнчу жекебиз маданияттын мыкты кызматкери, эл агартуунун отличниги Айнур Абдрахманова эжеке Мен бүткөн жаз деген ырына оон жараткан автордун аткаруусунда кабыл алып коюңуздар.
Асқар Том атакем. Ата, сізге тәзім қылам. Сіздей білімді, ақылды атаның қыз болғаныма сыйлықтанам. Сізден алған тәрбиемменен мен елдің ишеніме кіріп, елдің қыз болуға жетіштім. Ата, мен сізді жақсы көрем. Асқар Том атакем. Uzak oldu, Қолда соның келесінде чарчабай, күн түн демей қанат күліп, Асқар Том атакем ешін алабастан ес албай, бізді бақты жанын үріп. Туш болғанда сыноның желесіне чырмалбай шығып кеттеп бізді үндіп, қыл көпірі жолықса жеңіл өттеп, сөзіменен құрып берген өлік-жөлік. Атасының тілегі ішке ашып, құмырсқадай қыбырып қызы жүрет. Атакемдей чечен қалыс болсам деп, әрбір таңда тіленем ару тілек. Кечіп екеніме Тоқтоғылға арналған өлтірмегім бар де. Тоқтоғылдың торғайларында оқысам, ұрыңызға тойбай қалдық деген. Дегенер болған, ұзартып кеттім бұйырса. Балыққа үй, суық деңіздері, бүркіт еңсей, көк асман асқаларды, мен сүйемін айылымды өскен жерді, секелек жаш құрағым мұнда қалды. Кетмен төбем чынында талантқа бай, Елидағы сөз бағат бабасындай, қоғыз жергеме көліме сұқтанышып, дүйнелінен қонып келсін тыным албай. Асыл жергем айланам аға суыңдан, қарағайлы жашыл төр қапчығайын, керек болса сен үшін жаным құрман, келдің бе деп күтішет
аскаларың чычкан өзөн шарпылдап үнүн баспай актармалдуу көбүгүн көккө серпип ак мрамор аппак таштоо кени бар алып толор бара дээрчип туздан бүткөн мелдиреп шамшы калыптоо касиети өзгөчө мазарлөрөн асман менен түспөлдөш чалкып жаткан айланасың тунук көлдөр жаза берсем түгөнбөйт сулуулугу жаза берем дактаймын бир өзүңдү билем туям сеземин улуулугун билигисиң шамысың өмүрүмдүн. Индира Алымбаева. Дейиштей асыл берген кетмен төбөм атыңдан ак кагылайын саамайым сылап желип тозуп алды ай өзүң келдиңби деп коштоп турдум. Сагынамын куттуу жерим өзөнүң ырдап турат шаркыраган шамалдар келди дешип кабар берди булуттар удургушту кубангандан тоолорум кызым дешип мерим төгүп унчукпай карап турат кыркасынан ак мөңгүү жокулары көккө тийип күмүштөй нур сапылдайт уштарынан талаалар адырлары жашыл килем сууктанып сулуулукка тойбой турам дем күчү таза абасы касиети журулуп ырларыма куттай конгон сөз багат эли дагы бабасындай кетмен төбөм тынында талантка бай бир кезде падышалары жашап өткөн жергемден баатыр чыккан ханзададай. Эне бакыт, эне кут. Энелер бар болуңуздар. Жашоонун өмүр башаты энелердин. Эне деген сөз кулагыма жагырганда көзүмө 3 эне элестейт. Бири чоң энем. Агам 37 жашында кат ооруп калганда кара улакты жетелеп алып агамды айланып ыйлады. Кудай улакты ана мени алып кет деп. Экинчиси өзүмдүн энем 6 айымда кат ооруп жатып калганда канын берди. Өзү азган улук менен ооруп келди. Үчүнчүсү Айгүл тайэжем. Кызы ооруп калганда үйүн сатып, бөйрөгүнүн бирөөсүн салып берди кызына. Баласына өмүр берди. Төртүнчүсү Адыргүл Бергендигим. Акем 37 жашында өлдү. 6 баланы жалгыз сарыйлады. Балдарына татыктуу тарбия берди. Эне бакыт, эне кут. Күндөр сүйкөм жадыраган жастагы, гүлсүз көркөм дешке болбойт бакчаны. Күндөй сулуу, гүлдөй назик эне бай, катарында аман турса балдары. Алыс сапар, чексе кокус баласы, жолун карап тынбайт эне санаасы. Уул кыздары жакшы чыкса намыска, ошол экен энелердин бактысы. Караңгыда асмандагы айдагы жарык кылбайт энелердей ааламды. Чындыгында эне бакыт, эне кут, энелерди урматтайлы жашкары. Индира Алымбаева. Бишкек шаардык мэриясынын эл аспаптар оркестринин солисткасы Акмарал Эркинбек кызы сиздердин алдыңыздарда. Сөзү Индира Алымбаеваныкы, оолу Майрамбек Осмоновдуку Ата неме аттуу чыгармасы менен калбаңыздар.
Elgeden Unulmay senir kılgan elgeden Aylanam desi çürük gezirken Değişimsin ne düstürmün adelim Çındap suyun silirlere hergin ol Eli buldum barkın bildim barkın bildim Eli buldum barkın bildim barkın bildim Барыңыздарды ушундай жакшы бир чыгармачылык кечиде көрүп атканыма аябай кубанычта болуп турам. Жана ошондой эле бүгүнкү Индира эжекемди сонун бир чыгармачылык кечеси менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Калемиңиз курчуй берсин демекчи мен. Бар болуңуз, аман болуңуз, ушундай керемет чыгармаларды дагы да болсо элге тартуулап жүрө беришиңизге тилектешмин. Анда кийинки чыгармам сөзү Кубанычбековго таандык. Ал эми обону Мирбек Атабеков байкебиздики болгон «Из калтыр» деген чыгарманы ырдап берейин, кабыл алыңыздар. Жалды ғана өчкөнүмдү жалын бул учурлар кайрылмаган эрине өзгөртөсүң келечекти берсең өзүңүсүң жары күндүн билсең адамдарга үлгү болуп дайым жашагысы келгендей сен жүрүсүң өкүнбөйлү өткөн ишке кайра
Акмарал Эркинбек кызы бар болуңуз. Антамесе азыр сиздердин алдыңыздарда Индира Алымбаеванын калемине таандык Жан атам аттуу чыгарма менен Фатима Бекешева кабыл алыңыздар. Индира Алымбаева өзүнүн чыгармаларынан окуп берет. Aslında жазбаган акын эмес дейт. Сүйүрлөрүм антылап берейин, окуп берейин. Дарактын жалбырагын санагандай. Күн санап күтүп келем көрүнбөйсүң. Булуттан чыга камчуу жарыгымдай. Бурганак ойлорумдан бөлүнбөйсүң. Күтөмөн, күтө берем эч чарчабай. Сен гана бакытымдай сезилесиң. Агарса мейли агарсын бир чач калбай. Күтүү бакыт, күтөмөн кезигерсиң. Үмүтүм бар, алоолоңгон жалындаган. Кыялым бар, сүйсөм дагы жалынбаган. Күттүргөндү жакшы көргөн жанашойсуң. Ичиңе катып, сыртыңа жарылбаган. Окшошпуз, карап турсам өзүмдөйсүң. Мен үчүн сен балалык кезимдейсиң. Элесиң болсо эгер аска тоодой, а өзүң карегимсиң, көзүмдейсиң. Биз жолуктук. Нурун чачтай дагы. Эки керемет болуп турду жайтабы. Жаштыгыма сүйүүгүчү дем берип, махабатка күйүп жандым мен дагы. Жүрөгүмдүн дүктүк этип кагышы, көөдөнүмдүн тынчын алды табышы. Бир керемет түүлүктүрүп дүйнөмдү, бүт денемде дүргүйткандын жарышы. Ыйык сезим мендик болуп алганы. Сездир алды чоң бакытты андагы. Бүт оорунун дабасындай боло алган. Бүтпөс экен махабаттын дастаны. Сиздердин алдыңыздарда
Толмук шаарындагы Насыр Давлетов атындагы Кыргыз Республикалык Маданият жана искусство колледжинин вокал сабагынын мугалими, маданияттын мыкты кызматкери Айнура Арыкова «Күтүү бакыт» деген чыгарма менен сөзү Индира Алыбаеваныкы, обуну Майрамбек Осмоновдуку. Кабыл алыңыздар. Жалбыраған самарында мұңсарынан күтіп келем көрмөсүн бұлыттан чыгарчу жарығындай бұрғала қойныңнан көрмөсүн Кайрадан эле сиздердин алдыңыздарга жагымдуу чыгармаларды тартуулайбыз. Калым Молдобосанов атындагы оркестрдин солисти Уланыч уулу Дин Мухаммед сиздердин алдыңыздарда жагымдуу чыгармасы менен кабыл алыңыздар. Саламатсыздарбы, келиңиздер, кол чалып турабыз. Күндөрсү күн жадыраган жаздагы Гүлсүз көркөмдешке болбойт бакчаны Күндөй суу гүлдөй назикене бай Катарында аман турса балдары Алыс сапар чексе кокус баласы Жолун карап тынбай тене санасы Бул кыздары жакшы чыкса намыска Ошол экен энелердин бактысы Караңгыда асмандагы айдагы
Çok rahmat. Adabiyat yazır Indira Alımbayevanın gecesine girген konuktordu çakırabыз бұл жаққа. Тоқтоғұл райондық мемлекеттік администрация başçısı, экс-başçısı Tükübaев Akılbек Aliaponovичте жана ошондой эле Тоқтоғұл райондық мемлекеттик администрация başçысынын орунбасары Куттубек Нуржановичте, Кыргыз Республикасынын эл акыны Карбалас Бакиров жана ошондой эле Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Темирлан Сманбеков, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Токтогулов Исабек агелерди чакырабыз. Келиңиздер. Өнерпоздун, таланттын, келчи болгон касиеттүү кетмен төөрөнүбүздө бүгүн дагы бир поэзия майрамына күбө болуп турабыз баарыбыз. Бүгүн өзүбүздүн кызыбыз Индиранын бүгүн чыгармачылык кечеси өтүп атууда. Эми Индира жөнүндө айта кетсем, бул Индира кызыбыз жеке эле ушул поэзия жагына, ыр жагына кызыгып, китептер чыгарып, ыр жазгандан тышкары дагы биздин районубузда болгон баардык маданий иш-чараларга, коомдук иш-чараларына активдүү катышкан биздин патриот кыздарыбыздын бири деп эсептейм. Мына былтыркы жылдан баштап ошо биздин Токтогул шаарына Кетментөө этно маданий паркын куруу боюнча демилгелүү топ түзүлгөн. Мына ошол топто дагы биздин Индира кызыбыз бар. Ошол жерде дагы активдүүлүгүн көрсөтүп, баарыбызга тапшырмаларды берип, чыйпылдап сурап, эмне болду деп чуркап иш кылып жүрөбүз. Анан эми мен ушул бүгүнкү кечеңиз менен сизди чын жүрөктөн куттуктайм. Мындай кечелер, мындан дагы чоң сахналарда жалпы кыргыз элинин астында дагы көп өтөрүнө мен тилектешмин. Ал үчүн сизге бекем ден соолук каалайм, иштериңизге ийгилик карайм. Ушундай эле күлүп жайнап, чуркап, жадырап жайнап жүрүңүзгө тилектешмин. Анан мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына ошол Индира жана ырында окуп берди атама деген. Ошо Индиранын атасына тилекке каршы апаңыз өтүп кеткен экен, жайы жанатта болсун. Ошо атасына терең ыраазычылык билгизип кетем. Себеби көп жылдар бою педагог болуп, жеке эле өзүнүн уул кыздарын тарбиялабастан, ошо кичинекей толук айында талай эр азаматтар ошол мугалим агайыбыздын колунан тарбияланган деп эсептейм. Рахмат сизге. Анан эми дагы мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мына мен ушу Токтогул районуна келип иштегениме быйыл ушу май айында 5 жыл болду. Сиздер өзүңүздөр жакшы билесиздер, акимдин мөөнөтү бекигенден кийин 5 жыл. Анан өз каалоом менен мөөнөтүндүгүнөн бүткөндүгүнө байланыштуу арызын жазып, мына кечээ президентибиздин жарлыгы чыгып, мен ушул кызматымды өткөрүп берип атам. 5 жыл ичинде Токтогул элине билимимдин жетишинче, тажрыйбамдын жетишинче ак таза кызмат кылып бергенге аракетимди кылдым. Бир топ иштер аткарылды, бир топ иштер аткарылып атат, дагы арсыда аткарыла турган көп иштер бар. Бардык Кетментөө элине, Токтогул элине ушу 5 жыл бою мени батырып жерге иштешип, колума кол, бутума бут болуп, акыл насааттарын айтып, сын пикирлерин айтып, курчутуп чыңалтып дегендей жардам бергениңиздерге терең ыраазычылык билдирип, башымды ийип таасир этем. Анан эми жаңы дайындалган акимибиз келдик, биринчи күнү келет экен. Ошол биз Индира кызыбыздын бүгүнкү кечесин мындан 1 ай мурун пландап, кандай өткөрсөк деп бир кеңештик эле. Анан ошондо биз анда грамоталарыбыз бар эле, анча-мунча белегибиз бар эле. Ошону экс-аким катары тапшырып коюуга уруксат этсеңиздер. Анда буйрукту кыскача окуп коеюн. Токтогул райондук
мамлекеттик администрациясы жазма акын катары кыргыз маданиятына кошкон салымы, өзүрлүү эмгеги жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн Алымбаева Индира Болотбековна Токтогул райондук мамлекеттик администрациясынын ардак грамотасы менен сыйлансын. Чоң рахмат, сыйлығыңыз құтты болсын. Уруксат болсо, экөөз сөз айтканга уруксат этиңиздер. Урматтуу алыстан жакындан келген коноктор, урматтуу кетмен төбө журтчулугу, өзүңүздөр билгендей эле мына Индира карындашыбыздын чыгармачылык кечеси болуп атат. Талантына таажим кылып, өнөрүн аздектеп келген сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Эми Индира жөнүндө көп сөздөр айтылды, дагы айтылат. Буюрса мен ушул толук айыл өкмөтүндө ушу 2 жыл иштеп келдим. Ошондо дагы ушул толук айыл өкмөтүнүн социалдык экономикалык ушул көтөрүүдө дагы Индира экөөбүз, анын ичинде ушул толугун кичим экенин коомдук бирикмеси менен чогуу көптөгөн иш аракеттерди алып бардык. Өзү жазмакын сырткары, андан сырткары дагы коомдук иштерге активдүү катышып жүрөт. Ушу Токтогул кетмен төбө элим жерим дегенде ошо ичкен ашын жерге коюп чекетерди деп көптөгөн аракеттерди жасап жүрөт да. Өзүнүн мына чыгармачылык кечесинде айткандай эле мен күткөн жазып атпайбы? Өзү билгендей, сиздер билгендей эле толукка жаз кеч келет да, 6 айда келет. Ошон үчүн бул темабыз дагы өзү айтып тургандай жазды көп күтөбүз да, көп күтүп келебиз дегендей. Эми Индира карындашым, мындан кийинки чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Буюрса мына агаларыбыздын, эжелерибиздин колунда да көптөгөн сыйлоо барактары турат. Ушул барактар, ушул сыйлоо жакшы нерселер сизди түз эле ушул эл акынын алып барсын. Сизди дагы көп бир чоң жерлерден, филармониялардан, спорт ортолорунан чыгармачылыгыңызды өткөргөнгө Кудай насип этсин. Рахмат. Чоң рахмат. Сөз Кыргыз Республикасынын эл акыны Карбалас Бакиров. Аксакал, сиз Исабек аке, сизге сиз жана айтканыңыздан мен ошо берип атпаймынбы? Конок деп айттыңыз эле. Исабек аке Кыргыз Республикасынын маданиятын эмгек сиңирген ишмер. Бул киши Карбаласка бер деген да конок ал киши депчи. Өкөбү сүйлөшүп алды эле. Анан эми аке сен чыкпайсың десем эми мага окшогон канча акындарды тарбияладыңыз. Сиз чыкпасаңыз болбойт деп ыраазы болуп, мен чыгайын деп калгам да. Анан кийин эле баш катчы болуп атат, анан эмне кыласың? Анан эми урматтуу бүгүнкү поэзия кечесинин катышуучулары, коноктор, ошондой эле ага туугандары Индира. Эми мен Индираны билбейт элем. Индираны. Мен калган жанагы 2 Бактыгүлдү, Меретова базар күнү, анан бу Карбалас, анан Жакачкынбай, Акматжан, ушулардын баардыгы менин колуман өстү дагы. Өздөрүнүн жолун тапты, Кудай ыраазы болсун. Мен Кудай ыраазы болсун деп айтам. Анан мына азыр мына Индира кошулуп атат. Индира мени издеп жүрүп китебин берди. Мен кече күнү ушу француз тилинин өзүчө француз тил борбору ачылып, анан ошого чакырган экен. Ошого барып туруп мен бир жанагы Чыңгыз Айтматов, Луис Арагон болбогондо эч кандай Чыңгыз Айтматов болбойт эле, ошол биринчи китепти чыгарган мындай деген сөздөрдү айтып, ыраазы кылдым элчини, Франциянын элчиси. Анан чыга калсам эле, бу Индира турат, Индира берип, көрсө тогончор жыйылым болот экен өзүмүнчө. Мени көпчүлүгү мына ушу ак көз кара көз турат бу жерде. Мени толуктук деп ойлобойт көбү. Толуктук деп эчпейт. Анан окуп чыктым. Анан күтүү бакыт деп койпур. Анан күтүүдө бакыт болсун. Күтүүдө бакыт болобу?
Bunu okuş keyin gösterdim. Gördün mü? Zagadışlı. Bunday bir özünce bir uşunday temanı koyuş gerek da. Yazıcı olağı, jurnalist olağı, oşanlar jağını okuy duran koyuş gerek temanı. Okup çıksam, başına ne deyileceğini okup çıktım. Жақсы yıllar eken. Bu birinci gidevi. Hem ançamınca bunday gençlikler anan bağlı kaçtı. Anan keyin bunday bir ırgak dep koyuyor. Uşundaylar jaktar bolup barat. Bol bolsa kadimkele bunday dazıkkan ele жақсы akınlar eken. Ana koyunca bu toluk susuna, ayıldın susuna, anam ayılda atasına, enesine uktunar bu. Anam kiyen şunday köp şu ayıldın süretini ayvay köp bunday basın jazagan eken, tartılgan süretlerini tartkan poeziyalık bunday süretlerine sonrayken oşonçu men bunday bir esimde kalsın dep bir belek, bu da belek. Toğusun sunday toğulup kıstırdık deme koy. Akkanday toğdun akbura, aktarmal deyen söz var kenizin. Aktarmal göğü çaştıra. Toğlordun koynun yanırtıp top jargan okşop akkula, tolkundap yaşıp yazılsın, toluktun susun aktıra. Yaza verdi, jaynatıp, bulbulday dildi sayratıp, günden çıkan bul emgek, gün çıkan gayra ayvadıp. Eletti eski, en jakşı gömülüge kanat bayladıp, yazıverler böyle ayladıp, yazıverler böyle ayladıp. Ол жапырағыз чоң ақындардың қолынан белек алған қандай бақыт. Елдің ерке қызы деп ушуну айтса керек. Сөз қырғыз ел ақыны Карбалас Бакиров ағамызда. Çak çurt etken asmandan çağılgan sap indira, tazalığı жағынан taygaдағы tundura. Çındığında mına hazır okuğanlarım özünüzde ruhu atasılar. Osol kanday her bir savı özünçe bir mınday bir iliptöge tatıktuğda bu dönököyle şaptarı жаза бербейт. Dönöle bir mınday bir gırgıl ayında turup ırlardı göğütü verбейт. Her bir savında oy жатат. Negizi oşanday boluş gerek. Ansız mümkün emez. Çındığında Kuday buyursa abdan jakşı poeziyanın janı büyük meykindigini barattırsın. Osol meykindi kut bolsun. Eğer de usul boyunca kete turgan bolsam, dağı Kuday buyursa Kırgız poeziyasına dağı bir okurmanlar suktangan bir mıktı ırlardı alıp gelesin. Oşoğa biz mınabol jerde oturganlardın bari koşulatты oylayman. Daima Kırgız poeziyasına mıktı ırlardı tartılmay verin. Темірлан Сыманбеков ағамызда. Рахмат. Бүгін атаның тағдыры деп қалдым. Ұлы жазушы драматург Бексұлтан Жакиевтің 90 жылдығына қарата бір жұмалық өтті. Ошоға Қазақстан республикаларынан ордош өлкөлөрдөн спектакльдер келип бүгүн жабылышы болуп аткан. Мен ошол жерде катышышым керек болчу. Атанын тагдырынан бир монолог айтышым керек эле. Бирок ага карабай тетиги жакта менин алдымда болгон карындашым бар, ошол мага бийигирээк турат. Уруксат бергиле мен Токтогулга карындашыма барам деп, анын баардыгын айтып анан келдим Индира кагылайын. Индира калтырым десе. Индира баарыбызды бир тууганындай көрөт. Кичинекей бир муштумда болгон жүрөгүнө Кетмен төбө деген улуу журтту батырып алган. Кетмен төбөм дегенде Индиранын эки көзү чачырап кетет. Кетмен төбөлүк агаларын, эжелерин, бир туугандарын деп сүйлөгөндө көздөрүнөн жаш тегерелип кетет. Ушунчалык мекенчил
elin жерин ушунчалык жакшы көргөн ыйык кыздарыбыздын бири да Кагыдайым Индира. Биз ошо Индиранын кыз киши байкуш тууганчыл болот деген чын экен да. Бүт кетмен дөйдөн чыккандардын баардыгын бир тууган кылып алган. Ага кылып алган, эже кылып алган, ине кылып алган, сиңди кылып алган, дайыма фейсбуктарга жазганда менин тоодой бийик бир туугандарым деп жазат. Кагыдайым Индира кыз болсо сендей болсун Кагыдайым. Тууганчыл болсо сендей болсун. Элин сүйсө, жерин сүйсө, сендей сүйсүн Кагыдайым. Биз сага терең ыраазыбыз. Келечегиң кең болсун Индира. Мен ол жерге Индирага тыйын алып келгем, өзүнө берип коеюн деп бирок ойлондум. Мен андан көрө Индиранын китептерин момдагы сатып алам дагы Кыргызстанда мен тааныган поэзия сүйгөндөргө белек кылайын деп чечтим. Бар болгон, бар болгон. Акылбек мырза, сизге чоң рахмат. Мына ушундай кызыбызга жардам көрсөтүп, Индира ушу сиз жөнүндө аябай сонун сөздөрдү айтып, мен барсам ушундай кабыл алды деп отурат. Акылбек мырза, сизге биз терең ыраазыбыз. Элибизге колдон келген аракетиңизди жасап, 5 жыл ичинде албаган эмгектерди кылдыңыз. Мындан кийинки сапарыңызда байсалдуу болсун. Ар дайым ишиңизге ийгилик каалайбыз. Ал эми биздин жаркыраган кыздарыбыздын алдыбыздарда турат. Мен аябай бүгүн көрүп кубанып отурам. Ушуларга сөз кезегин берели. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Чоң рахмат, бар болуңуз. Республикалык Калыкул Осмонов атындагы сыйлыктын ээси, Орто Азия боюнча Низами сыйлыгынын ээси, лирикалык акын Бурулкан Карагулова эжеде сөз. Мен мына аким балага аябай ыраазы болуп атам. Тааныбайт экенин, атын да билбейм, бирок сага айтмакчы. Акылбекке миң алкыш. Ушундай сонун кечени өткүзүп берип аткан үчүн. Анан Индирага ушул китеби аябай макталып атат, барыңыздар, окуп атасыздар, сатып алып атасыздар. Ошол китебин биринчи китеп болсо да алтын калем менен туктуктап белек сыйлык берүүгө уруксат этиңиздер. Менин союзумдун аты Кыргыз акын жазуучулары деп аталат. Ошол союздун атынан көөлүгүн тапшырып коюуга, алтын калемди берүүгө, анан значоктун ондай төш белгини таап коюуга уруксат этиңиздер. Анан мен бир окуп берем. Урматтуу туугандар, мен бир нерсени айткым келди. Мына биздин Токтогул көлү жөнүндө. Ушу Бактыгүл Чотурова, Бурулкан Карагулованын укмуштай саптары бар. Жана өзү айтып атпайбы? Токтогул көлү көз жашымдын. Токтогул элинин көзүнүн тамчысынан куралган көл деп таамай айткан. Чын-чынына келгенде ошондой болчу. Ошон үчүн мына Бурулкан кызыбызга мен сиздердин алдыңыздарда ошондой улуу саптар үчүн айткым келип отурат. Бактыгүл Чотурованын көл алдында калган шаар деген бир сонун чыгармалар бар. Биздин ушундай патриот кыздарыбыз бар. Ошол саптар азыр миңдеген окуучулардын жүрөгүнө жетип, бүгүнкү күндө ойлондуруп отурат. Бурулкан, Бактыгүл, бар болуңуздар. Рахмат. Кыранда каткырып өрттөнгөн кызгалдак гүлүнөн терип кет. Бакытка толтуруп карегиң алтыным адашып келип кет. Сүйгөнгө жеткирбөө жазабы, сумсайтат сүйүүнүн азабы, түн бою уктабай олтуруп жүрөктүн сырларын ачалы. Көзүңдө шүүдүрүм мөлтүрөп, алтыным матайлап келип кет. Булуттай жүзүңдөн сүйдүрүп, сүйүңдү тартынбай сунуп кет. Кызгалдак гүлүнөн терип кет, алтыным атайлап. Менин шакиртим болгон Индирага менден ашсаң ашып кет, менден эч качан калбагын. Сен жашсың, иштесе аш десе ашка тойбой турасың. Иштеген киши тиштейт. Ыр жазуунун өнөрү биринчи Кудай берсе, экинчи китеп, көп оку, өс өркүндө. Мен сенин атаңа алкыш айтып тайзым кылам. Жанагы
Bir atактуу бар да, bir сабы бар. Мен бүгүн айткым келди, мына Индирага кандай жардам берип отурат. Бурулгандым. Сүйүңдү сүртүп кеттиң жүрөгүмө деген эмне сапайланайын. Кандай обон жаралган, кандай ырчыларындай. Мына автары алдыңыздарда турат. Чоң рахмат, бар болуңуз, Бурулхан Карагулова. Анда бизе ушул Индирадай акын кызды тапкан, бөпөлөп баккан, кыргыз элине тартуулаган биздин Бакыт абага сөз берели. Келиңиз. Siz dagы толкунданып турсаңыз керек. Мен өтө толкунданып атам. Менин кызымды сыйлап баягы кыргыздын эң аттуу баштуу адамдар келип атат. Эң аксакалды айтсам, Ишерек Токтогул биздин чоң тайке болот, деге Токтогул менен биздин чоң апабыз бир тууган болот. Ал эми Темир Асманбеков агайыбызды баягы Муратбек Рыскулов, Сыдыкбек Жаманов, Саитбек Жумадыровдон калган уулөнөрдүн учагын учун улап, ушунчалык ошолордон артык болгон актер бул. Мунун жанында туруш өзүнчө бир сыймык. Ушуга мен аябай сыймыктанып атам. Атанын тактыры деген драманы 22 жашында жазган Бексултан Жакиевге эч ким ишенген эмес экен. Ушу иймеген балага жазат деп ошондого ошону аткарып атышы бул аябай мындай тарыхта кылымга карап турган нерсе да бул. Ал эми Карбалас Бакировдун кыргыз поэзиясында өзүнчө стили бар, өзү башкаларга окшобойт. Таптагы бөлөктүү стили да, жүрүш-турушунда да саал бөлөктүү стилдер болуп кетип, кийин өзүнүн жолун таап алган эмеден. Ана бул айта кетсек, бул эң биринчи романтикасын Толуктун перисине арнап, уйкусуз түндөрдү эң биринчи поэзиясын ошого арнаган киши да ал жагы менен. Анан башка Бурулхан Карагулова эжени аны да билебиз, ырларын ырзап калышат, оончулар көп кайрылган. Ал эми Улуашын Кичи Кылып райондук администрация башчысы Түкөайып мырзанын келип кеткенде мен абдан сыймыктанам. Ошол эми ол Улуашын Кичи Кылып бул абдан жакшы иштеп берди. Толукка жолугушуу өткөрүп турду. Мен барып баягы көйгөйдү айтайын десем, баягы дүжүк чалып түгөнүп калдым десе, улам эле бир чыга алып баягы алардын жолун уланта тургандар бар экен, айта алган жокмун да толуктун көйгөйүн. Сизге абдан чоң рахмат. Желаю служебный повышения ошондой болсун деген. Анан поэзия деген өтө ыйык нерсе. Азыр Иранды көрүп атасыңар. Жеңилбей эме кылып атат. Анткени Иранды орто кырында саади баш болгон поэзия окумуштай гүлдө өнүккөн Карбалас Бакиров агай билет болуш керек. Орто кырында Кытай эме перс акындарынын ыры таптакыр эң кыйын эмеге кирет да поэзияга кирет. Байыркы Кытай руху баш болгон Кытай поэзиясынан кийинки ошолор делет. Адабиятты бардыңыздар окуп жүрүүгө эме кылганда сунуш кылам. Мен турмушта көп сыноо болду. Ошол сыноолорду ушул өзүмдүн китепти окугандыгым, өзүмдүн эмем менен жеңип чыктым. Бардыңыздарга ийгилик. Жакын туугандарыма Жейман Акеев баш болгондор келип атат. Анан биз Доолбек деген досум бар эле, Тереңөңгө көчүп кеткен. Бул тоогулдаган үйрөтөм деп үйрөтө албай калган. Ошону аяшым келип атат өзү жок болсо дагы, өткөн дагы. Рахмат бардыңыздарга. Чоң рахмат, бар болуңуз. Рахмат сиздерге, анда бизе орун алыңыздар. Бул жака Мырзаев Мейман акени, Рахат акени, жана ошондой эле Толук айылдык өкмөт башчысы Асанов Алмазды чакырабыз. Келиңиздер. Жалпы эле Толук айылынан келген коноктор келип берсеңиздер. Мырзаев Мейман аке, Рахат аке келиңиздер. Искендер аке келиңиздер. Болот аке. Депутат Аделия деген айыл келиңиз. Толук айылдык кеңешинин депутаттары келиңиздер. Поэзия кечегиңизбен чын жүрөгүбүздөн куттуктайбыз. Сиздин ишиңизге ийгилик, чыгармачылыктарга ийгиликтерди каалайбыз. Ушул биздин Индир айылдын чыгармачылык кечесине куш келипсиздер. Бардыгыңыздарга жаркын маанай,
жакшы күндү, жакшы тилектерди каалайбыз. Чоң рахмат. Анда эмесе толук биримдигин төрагачыбыз Толкунбай Акебек болуп сөз. Рахмат, саламатсыздарбы? Аламга жол айылдан башталат демекчи. Мына биздин Индира кызыбыз ушу биздин айылыбыздан чыгып, айылдын ушул таланттуу сыжоочулар, туугандар болуп келип ушу жерде куттуктап отурабыз. Индира негизи акындык жагынан болбосо дагы уюштурук жагынан өтө күчтүү адам деп эсептейм. Бизде ушул сыртта жүргөн толуктардын атынан толугум кичүү мекеним деген коом түзгөнбүз. Ошонун түзүшүнүн негизинде дагы Индиранын аябай салымы көп. Ошол уюмдун да негизги бирден бир мотору эсептелет да. Бул Индиранын баягы ковид болгондогу Токтогул кетмен төбөм деп чуркаганы, элге уюштуруп жардам бергени ар бир адамдардын эсинде болсо керек. Өзгөчө ушул кетмен төбөм деп ар бир уюмду жана Темирлан Усманбекович айтып өтпөдү. Негизи жүрөгү таза. Мына ошол жер жары сактын жүрөгү аркылуу өтөт демекчи. Жүрөгү таза, биздин Аккөгүл кызыбыз ушул чыгармачылык ийгиликтерин арта берсин. Улуу акындардан бол, эмгектен аракетиңди кылсага ийгиликтерди гана каалайбыз. Assalamu alaikum, hormatly Ketmen töbörünün turgundары. Биздин карындашыбыз Индира карындашыбыздын поэзиянын кечесине куш келипсиздер. Биздин Индира кызыбыз мына агаларыбыз, өкмөтүбүз айтып өткөндөй, жалаң эле тиги Кетмен töбөрүндө да маселени ачыкта, анын ичинде дагы ковид убагында ар кандай айылда маселе болгондо активист болуп, көп нерселерди уюштуруп, ыр эле жазмак турсун. Эл үчүн да жардамдарды болушунча аракетин кылып жүрөт да. Бизде айылдык кеңештин депутаттары токтом кабыл алып, төш белгибиз бар эле, ошолорду тапшырып болду. Hadi эле берек, неме берек келсең, Айсалгын. Токтомду окуп калуу. Аралбаев айылдык кеңешинин 14 май 2026 жылдын 9-чакырылышында 14 сессиясы номер 9 токтомунун негизинде толук айыл аймактын ардактуу атуулуу төш белгиси менен сыйлансын. Жалпы депутаттардын Gel arkadaşlar. Gel arkadaşlar. İndireceğiz. O kitabın açılışı olacaktır. Bundan narı densolugum çığın ömrümüzün olup kalemim uçup bundan narı dağı köp emeleri yaratıyoruz. Ömrümüzün olsun. Hem bizden tuğanların atından Sine pazar kavasparını tapşırıp koyuğa fırsat edinler. Assalamu alaikum, hurmattуу чыгармачылык ишенин катышуучулары. Силерге ызык салам айтып, баарыңарга узак өмүр, чың ден соолук, ишиңерге ийгилик, үйүңөргө жакшылык болсун деп тилеп кетмекчимин. Анан бул Индиранын атасы Алымбаев болуп жекшениш жөнүндө айтпай кетишке болбойт. Бул экөөбүз жана президенттин орденинде аябай чырмашканбыз. Биринчи бөлөм, экинчи классташым, үчүнчү үзөңгүлөш жолдошум, төртүнчү кудам. Ушул президенттин ордениндей 4 жолку батырындайбыз. Анан Индира içine bir kağla aytıp o ellerine artık yok görünüyor. Yaratkan dep jalıngan.
Yaratkandır jalıngan malımdar bolğan barынан. Bulbada bayma-bay çıkıp YouTube'ga Kazakistan, Özbekistan eköne birdey tanılgan. Baylanışıp tursa da ata kesin sağıngan. Tanıman akın bolsun deyip kızım aldağı senin bağında. 90 yaşın tolgonço, topta olsun kalanın, caynap dursun camalın, yürüp dursun aranın. Aldığa bolsun kadamın, el akını bolsun deyim. Yolun yoldup alardın, burulkan menen, bak tügül kar balasta yağandın. Eni Hindiranın kendep koyabız aytışka, akın boluşka toluk mümkünçülüğü var. Atası jagынан dagı, enesi jagынан dagı, atası ayabay özü humorist. Biröөнү güydürüp aytkan, biröөнү güldürüp aytkan, biröөнү süydürüp aytkan jaktары var. Ошо Konjor aytıp koyayın, ошол атаңын жолун жолдоп, калемин курчуп, ошо тоголок молдо агаңдай болуп 90га чыкса жазып жүрөр кызым. Саламатсыздарбы, бүгүнкү кеченин көргөндөрү баарыңыздарга чынден соолук, үйрөлүк, бакуат турмуш, ар дайым ушундай кечеде жүзгөрүш турганга Кудай насип кылсын. Индира калып кетенсе, Индира менин бир тууган жыеним. Индиранын жашоо турмушунда көптөгөн таяк жолдорду бастарына карабастан, ыр жазып элетин болбостон коомдук иштерге активдүү катышып келе жатканын биз эле эмес элдин баары билет. Индира мындан аркыдагы чыгармачылыкты каалайбыз. Ар дайым элдин кызматыган чыган кыздардан болуп жүрө бер. Месе Индиранын таятама деп жазганлары бар экен, ошону окуп берип коеюн. Енесine еркелеген кулундай, тентегелен bir ордунда тура албай, мыношондон кубат алып таятам, кыт-кыт күлүп, кубанч эле кудуңдай. Момпо суюм, эрке кызым дечеле, бойчутсында эркелетчү ушундай. Эң акыркы таятамдын сөздөрүн эске сактап, келем дайым унутпай. Кош айтышып, мен шаарга кетерде, таятама барган элем шашылып, ал таятам бакаята өңдөнгөн, бата берди, акча берди, жашырып. Эстейин дайым, өткөн күндү эскерем, телегейим тегиз экен ошондо. Эх аттың ай, 3 жыл өтпөй арадан, таятамда эл жер менен коштошкон. Uzak sapar, kaytpaz sapar aldı ele, men uzatıp salıp koyup jarışka. Ağemgegi tayatamdın bağlanıp, adı kaldı, iz kaldı tarihta. Indira Alınbayeva. Мен өзүмдагы чыгармачыл адам болгондон кийин ошо Индира жыениме бир 2 мүнөт болсо дагы ырандым эле, ошого назарыңыздарды берип коюңуздар. Күч кубат бар жазган сенин ырыңда, китебиңдин ичиндеги сырында, өнөрүң өчпөй улансын, кыйырлап басып кылымга. Өнөрүң өчпөй улансын, окуган элдер кубансın. Sen kütkön жаздай жадырап,
ырların гүлдөй буралсын. Бар бол сенин ар дайым ошо ырларын ел окуган, ел ичинен түнөк тапкан жакшы чыгармаларын эсип өткөрөр. Эми биздин атыбыздан дагы белек бар эле, тапшырып рұқсат этиңиздер. Барыңыздарга тазим. Толук айлык өтүнө жалпы жамаатына терең ыраазычылык. Эң алгачкылардан болуп колдоо көрсөтүшкөн. Азыр мен Асыралиев мектебинде мугалим болуп иштегем. Агайга сөз берейин. Динара эже, Гүл эже, сиздердин атыңыздардан агай сүйлөй турган болуп турат да. Урматтуу бүгүнкү кеченин катышуучулары, бүгүн Кетмен Төбө жергесинде анын борбору болгон мына Токтогул районунда маданият үйүндө абдан чоң адабий кече өтүп атат. Мен баятан бери абдан толкунданып атам. Индира Алымбаеванын чыгармачылыгындагы жетишкен ийгиликтери, бул Кетмен Төбө жергеси өзү таланттардын мекеси. Ошондой эле толук айлы ушул Кетмен Төбө жергесинин эң эле бир кооз айылдарынын бири, өзүнчө бир керемет, шаркырап аккан суулары, заңкайган тоолору, ошондой эле бетегеси белден буралган көк жашыл жерлери. Мына ошол жерден чоңоюп өскөн биздин талантыбыз Индира Алымбаева чыгып атат. Мен пенсияга чыгар жылдары Индира Алымбаева менен биргиштешип калдым. Биздин мектепке Торкенге келип Асыралиев мектебинде. Бул кыз математик мугалим болчу. Баягы Союз убагында биздин ата-энебиз ар кандай окуучуларга бизди окута берген, билим ала бергенбиз. Ошондо эле өзү кичине ырларын кээде дептерине жаза коюп, анан ушу контордо агай мындай да окуп калчу эле. Мен ошондо бул кызга чоң баа бергем. Бул кыздын ичинде абдан чоң залкар талант жаткан экен деп. Бирок талант деген адамды эч убакта жерге койбойт. Бул оргуштаган булак болот. Акыры Индира өзүнүн накталай таланттык кесибине, адабий чыгармачылык жолуна түшүптүр. Индира, эми китебиңди үйгө барып шашпай окуйм. Бул китеп чыгарыш да оңой эмес. Абдан чоң иш. Мына ошону талыкпай канча жылдар бою эмгектенип, мына китебиң жарык чыгып атыптыр. Сен абдан бир жонуңдагы чоң жүктү ишке ашырыпсың. Мен Индира ушул чыгармачылыгың өркүндөй берсин. Сен уш айыл жергесинен Бишкекке алып кеткен дагы ушу талант болду окшойт. Бул жерде жүрө берсең чыгат белең, чыкпайт белең. Мына Бишкекке барып, китебиңди чыгарып, мына эл журтка бүгүн таанылып отурасың. Айланайын. Бала чакаң менен аман эсен бол. Сенин маңдайыңда атаң болсун дайыма. Чыгармачылыгыңды арттыра бергин, эмгектеген жерде калбайт. Кыргыз эли сени жакшынакай алаканына салып, өздүк кастарлап баалап алат. Анан узун өмүр сага, чыгармачылык, ийгилик, дагы жакшы китептериңди биз ушу Индиранын китеби экен деп дайыма колтогубузга кызып окуп жүргөндөй болор, кызым. Анан ушул жерде отурган барлык толуктук туугандарга сиздерге да рахмат, кызыңарды мына баалап келип аткан. Ошондой эле ошол жерде айтып кетейин, Токтогул райондук администрациясынын экис акими Тюкобаев Акылбек Алияхонович, сизге рахмат. Ошону мөөнөтүңүз жакындап калса дагы ушуну бир өткөрүп коеюн деп абдан чоң далалат кылганыңызга, сизге дагы ишиңизге ийгилик, дайыңа зоболоңуз көтөрүлө берсин. Кыргыз элинин арасында ушундай жакшы иштеп, сиз Токтогулдун тарыхында кала бердиңиз, көп элдин жүрөгүндө. Сизди эч убакта эч ким унутпайт постоянно. Рахмат.
чоң рахмат. Урматтуу коноктор, сөздү кыскарталы. Келгениңиздерге абдан чоң рахмат барыңыздарга. Индира Алымбаеванын чыгармачылык кечеси уланмакчы, дагы таланттуу. Аяш апасынан бирөөнө сөз берет экенбиз. Аяш апаларынан келип коюңуздар. Кутмандуу кечиңиздер менен ушу адай кеченин катышчылары Индираны сыйлап келгениңизге барыңызга рахмат. Мен ушу Индиранын апасынын классташтары болобуз биз. Индирага чыгармачылык ийгилик, талантты ташкындап, дайыма калеми курчуй берсин, ден соолук каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт каалай калабыз. Биз ушу классташтардын атынан азыраак белегибизди тапшырып коелук Рахмат. Орун алып бериңиздер, урматтуу коноктор. Рахмат чоң. Азыр эми сиздердин алдыңыздарга Индира Алымбаеванын калемине таандык болгон чыгармалардан көркөм окуп беришет. Мүлкүбатов атындагы Орто мектебинин окуучулары мугалим эжекеси менен келгиздер. Сағындырып, көк қаратып, күттіріп жалындырып, жаш балача телміртеп сағындырып, қантейін құса қылдың арғасыздан, елбедің бұл күнгі да бағындырып. Қол чатыр қармап алып, бірге басып, сен менен жүргім келді қатарып, күнөйлі жандай қылып не келбедің, тарынттың бы, байқалай бер адашым. Мага оқтып дарақ күтті, сарғайуда, талада күтүүлөрдөн өңдөн аза, тоолорда күңгүрөнөт сени күтүп, күтүүдө бак дарактар бүт айлана. Сен жаңгыр, кадырлуусуң, кереметсиң, кечир бизди таарынсак кара басып, келгиле кой көк каратпай, өңүнө чыксын тоолор жашыл тартып. Биз дагы жашыл тарткан тоону көрүп, жаңгырдын керектигин сөз кылалык. Эр жүрөктөп алар тулпар туягы, топ баатырлар мекенге чеп болгону, улуу журтту душмандардан сактаган, кан төгүлүп суудай агып жатса да, намыс үчүн максатынан кайтпайдай. Баатырларга таазим кылып туралы, алар бүгүн аздектелчү убагы. Кандуу согуш болгон ошол жылдары, көп жигиттер болгон мекен куралы. Эр жүрөктөр болуп тулпар туягы, чоң дарыштан мекеним деп чуркады. Ал эмгегин унут кылбай ар бир күн, дана залап турсун кыргыз урпагы. Апамдан сүрөтүн карай. Жаным апам, алтын апам. Жаным апам, алтын апам. Жылдызга окшоп караңгыда жол болдуң. Жер энедей күчтелен го асылым. Сиздей күчтүү кыргыз кызы мен болдум. Сиздей күчтүү чынында аз жаралат. Сизди ойлосом кир көңүлүм агарат. Адамдагы асылдыктын бардыгын эч чеги жок көтөрдүңүз каздарлап. Үмүтүмда сиз элеңиз жаркыган. Сиз кеткенде канаттарым кайрылган. Энеси жок жетим кыз деп сөз уккан. Энекемден, берекемден айрылган. Үйүбүздүн куту болуп багылдап, жоктон барды жаратчысыз жаркылдап. Алтын апам, асыл кенчи мыйыгым, 40 жашында сапар алдым кайрылбас. Таштан ташка урунсам да өтө көп. Сиздей эч ким аябады көпөлөп. Сиздей болуп арыулукту жоготпой, сиз баскан жол келет мени жетелеп.
Акылың менен баарын жең. Акыл эсиң болуп толуп турганда, аракет кыл, алга карай жылганга, ишиң жүрүп жакшы болуп баратса, жардам кылгын, бечарадан кызганба. Акыл эсти учурунда пайдалан, мезгил өтсө таба албайсың кайрадан. Ойлоруңду иш жүзүнө ашырып, ой түйлөп жайдары бол жайнаган. Жоктун бардык эт акылман, көрө албастык ээрчип бирок артынан. Мак болуп көтөрө бил бардыгын, маңдайыңа кандай тагдыр жазылган. Жоктон барды кылса болот үйрөнүп, күн өткөрбөй бекер жүрбөй сүйрөлүп. Акылмандык асылдыктын белгиси, арзан болбой адал жашап күн көрүп. Эр жигиттер, мекенимдин бийик учкан шуңкары, жарыштарда озуп келген тулпары, бийиктикке улуулукка умтулган. Эр жигиттер, элибиздин шуңкары, бул өмүрдө келесинде ар дайым жол көрсөтүп туруучу шамчырагы, намыска бек эл четинде жооп эптеп. Эр жигиттер колдо дайым куралы, саябанды көрдүм бакын чынары, алар барда бийик мекен туулары, кандарында манас ата каны бар. Эр жигиттер кан манастын урпагы. Өрттетеген кездеримди өбөгүм, ылгы түссөм таянарым жөлөгүм. Ата-эненин жытын сенден сезем да, меримдерим боруп сенден, меримдерим борум сенден көрөмүн. Ата-эненин жытын сенден сезем да, меримдерим борум сенден, меримдерим борум сенден көрөмүн. Меримдерим борум сенден көрөмүн. Эми Индирага чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Ар дайым өнү өсө өрсүн. Ушул жерде жалпы апалар, эжелер, карындаштар отурасыздар. Барыңыздарга жаңырдын бет ачары куттуу болсун 8 марттыңыз деген ырмырдап берейин. Кубанычка бөлөнүп, бүгүн күлгүн жайнагын, бийле кылып булырымды, апа сизге арнадым. Тынчтык болсун бул дүйнөдө, ойноп күлсүн калкыбыз, куттуу болсун апа сиздин 8 мартыңыз. Тынчтык болсун бул дүйнөдө, ойноп күлсүн калкыбыз, куттуу болсун апа сиздин 8 мартыңыз. Ойноп күлгүн кыз келин, бүгүн мендип турбагын, жадыраган жаз окшоп, кучак жайып ырдагын. Тынчтык болсун бул дүйнөдө, ойноп күлсүн калкыбыз, куттуу болсун эже сиздин 8 мартыңыз. Тынчтык болсун бул дүйнөдө, ойноп күлсүн калкыбыз, куттуу болсун эже сиздин 8 мартыңыз. Гүлдөй болуп көгөрүп, өсө берсин өмүрүң, дайым шаңдыңы болуп, чөмүлбөсүн көңүлүң. Тынчтык болсун бул дүйнөдө, ойноп күлсүн калкыбыз, куттуу болсун жеңе сиздин 8 мартыңыз. Тынчтык болсун бул дүйнөдө, ойноп күлсүн калкыбыз, куттуу болсун карындашым 8 мартыңыз. Куттуу болсун
Apa жеңе еже сіздің 8-ші мартыңыз. Çok rahmat, бар болуңуз. Индира Алымбаеванын чыгармаларынан көркөм окуп берет. Армаңыздар жалпы өнөр багып талант таптап бүгүн Индира жекебиздин чыгармачылык кечесин сыйлап берген бир туугандар. Сиздер үчүн Индира Алымбаеванын Байыркы тил деген өзүнүн калемине таандык жашнакай чыгармасын аткарып берейин. Спортчулар мелдештерди жеңгенде кыргыз гимни, кыргыз тилде ырдалып, угулду ыр бүт дүйнөгө элдерге жүрөк толкуп биз да тыңшап жыргадык. Эне тилим келгенине сүтүнөн эч кирдетпей ыйык тутар тумарым, сени менен толук болуп жан дүйнөм, сенсиң жазып сүйлөп ырдар турарым. Баатыр кызың жигиттериң арбысын, багындырып мөөрөйлөрдү дүйнөлүк, тургун ээлеп миң барлардын бардыгын, тургун бардык жерде ырлап сүйлөнүп. Байыркысың эң изерки тилим сен, жашай берген дагы сан миң кылымга, кыргыз болуп тууганыма бүгүн мен кубанамын, сыймыктанам чынында. Эми Индира Алымбаева заманыбыздын залкары, Асанкалы Керимбаев атабызга арналган ырсаттары, жан эргиткен күйүүсүн окшоп комуздун, кайрыктары жүрөк кылын черткилейт, булбул окшоп булагымдын кайрыгы, уккан сайын кайра укчу келчи дейт. Көчмөн элдин жүрөгүнөн түнүк таап, ат үстүндө, үйдө тала жайлоодо, Асанкалы ондору болуп, ар бир жанга жакын болду, колдоодо. Жүрөктөрдөн чыккан үндү жүрөгө жеткирүүдө жан эргиткен кайрыгы, Асанкалы ырырдалып турганда, кыргыз уулу унутат капагайгыны. Ал эми Индира Алымбаеванын сөзүнө таандык дагы бир Айылым деген чыгармасы бар. Ошону окуп берүү үчүн мен эжекелерди чакырып коеюн, кол чаап коюңуздар. Айылым автор Индира Алымбаева. Аппак кары күмүш болуп жылтылдап, айылым бар аба суусу таптаза, төрт тарабы тоолор менен курчалган, сулуулугу айылымдын башкача. Мөлтүр кашка, мөрөк сууга кылып, мөңгүлөрдөн ырдап түшкөн айылыма, көк шүберди көлгө оронгон айылым, бал жыттанат, барып калсам жайында. Эли сонун айылымдын эмгекчил, бал өндүрөт, баалуу дагы ченемсиз, кышы узак, кары калың жеримдин, ак мөңгүлүү, алт тоолору кебелгиз. Бабалардын айтымында айылым, малгаданга мөмө жемиш балгабай, токой, тала, жайлоо суусу жак-жакын, баары толук, керек нерсе баары бар. Баары толук болгон үчүн айылымдын, атың толук, аташкан дейт бабалар, малга жайлоо, шамалга ыггу жап-жашыл, толку тушкан, тер жайлактай жайлоо бар. Алт тоолору көктү тиреп турушкан, жылдыздары жакын жарык жымыңдап, алтын нурлуу айлуу түнүн унутпайм, көкөзөндөр үнүн баспай тырырдап. Кызыл китеп каттаган сейрек өскөн, кирпичегүл толуктун тоолорунда, ышкын менен кымыстык сандык курай, каздаңдай бар карагат бар тоолорунда. Карагаттын түрү көп жайнап өскөн, карындызы таң куурай кожагаты, күзүмү бар жапайым өлтүрөгөн, жипар бүрккөн атыр жел аргасы. Суурлар ойнойт жайлоонун жолдорунда, жапай эчки эликтери тоо койнунда, бүркүт шакшып үн салса көк асмандан, мамыры гүлгүлдөгөн зоолорунда. Сен жөнүндө дагы жазам айылым, бүтпөс ырлар, бүтпөс дастан сен мага, сенден чыккан бир таман жол уланып, алып келген мени борбор калага. Кагылайын айылым, кичи мекеним, кайрат кубат дем бересиң өзүмө, сени даңктап ырдай алар бекенмин, билем бир күн кайтып барам өзүмө.
кышы узун, кары калың айлымды, кырка тарткан бийик тоолору бурчаган, жылдыздары жакын түшүп келчүдөй, түнкү асмандан алтын түстүү нур жааган. Толук айылым тоо ичинде жайгашкан, мыкты куудул Абдылдадай уулу бар, менин айылым толугунда өскөндөр, Майрамбектей, Алтынбектей агалар. Шынарадай, Айнурадай мыкты көп, сап башында Кадырова анаштай, таланттары алуулонгон кызыл өрт, жазып барын тизмекти мин барактай. Болсунбектей мыкты куудул таптаган, кагылайын жашыл төрлүү мекеним, Талас жана Союзбектей мыкты уул, таланттардын өстүрүүдө неченин. Дагы нечен талант чыккан суурулуп, суусу менен талант аккан айылымдан, Нурбек Мурат Акмандай ырчы чыгарган, талантка бай бейишинсиң жаркыган. Толук десе, ичкен ашын ташташып, толугум кичимекенимдин жамааты, жаратканым сен барына өмүр бер, кемибесин мыктылардан катары. Бар болуңуздар. Кымбаттуу коноктор, мен күткөн жас деген чыгарманын ээси Индираны 4-класстан 10-класска чейин адайлат кыргыз тилде мен бердим эле. Ошол убакта эң жакшы окуган таланттуу окуучу болчу. Бул жас деген жердин ойгонушу, тиричиликтин башталышы болсо, эми мынакей ушу Индиранын жазы келип, өзү күткөн жазы келип, биринчи китеби чыгып атат. Ишиңе ийгилик, өмүрүң узун болсун. Мындан кийин да көптөгөн чыгармаларды жаратып, ушу тамчыдан куралган ырларыңан деңизге, океанга чейин кете турган жол болсун. Аман болсун бардыгы. Саламатсыздарбы, Токтогул районунун тургундары жана Тоолук айылынан көчүп келген кутмандуу эл журтум, амансыздарбы? Баарыңызга да кутман күн. Биз ушу Алынбай Индиранын бүгүнкү мен күткөн жаз кечесинин күбө боло турабыз. Биз бул Алынбай Индиранын классташы болобуз, парталашып 11 жыл бирге окуган классташтарыбыз. Биз ушу Индиранын поэзия кечесин сыйлап, ушуну урматтап келип отурабыз. Ушу Индира, сен ушу жазуун калемиң курчуй берсин, сен ушу бийиктерден көрүн, бул жазган ырларың кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан жазуулар болсун деп тилемекмин. Анда мен ушу толуктук элдер келгенине байланыштуу мен да сиздерге бир жакшы ыр жазгым келди. Ошону окуп бердим, тура көрдүм. Рахмат көңүл бургаңыздарга. Тоо койнунан орун алган толугум, тоо койнунан орун алган толугум, канча уулду, канча кызды торолттуң, толугумдун суусун ичкен адамдар, чыгаан инсан болушуна да билсиң. Тоо койнунан орун алган толугум, берекеңин ырыскынын кенисиң. Дөөлөтүңдү урпагыңа берип тур, сен кемибей толуп турчу толугум. Тоо койнунан орун алган толугум, журт алдында жүрөт канча чыгаан уулдарың, ошол чыгаан уулдарымдын бири деп Индира Кудайым сага берген экен талантты. Алынбаеванын поэзия кечесине арналган биздин чакан ушундай бир салтанаттуу кечебиз аяктады. Келип бергениңиздер үчүн чоң рахмат.
Кол чаап коюңуздар. Чыдап аягына чейин отуруп бергениңиздер үчүн сиздерге чоң рахмат. Дайыма ушундай айныр эже сүйлөшүп. Урматтуу ага туугандар, мына жалпы жерде иштеп отурсуздар, баарыңыздарга бүгүн Индира кызыбызды коштоп келиптериңиздерге чоң рахмат айтабыз. Индира сиздин атынан чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Калемиң учуй берсин. Азыркы заманда ушундай ырларды угуп, жандуу ырларды угуган кандай керемет нерсе. Бир саат болсо дагы элип алыңыздар деп ойлоп турам. Чыгармачылык ийгилик каалайм, алтын сиңдим. Ар дайым ушинтип өз жериңде улап кайда жүрбө, калемиң курчуп ийгиликтер коштоп турсун. Бүгүнкү ошол Индира кызыбыздын коштоп келген кызмат кылган баардык жалпы жамаатка терең ыраазычылык билдирип кетем. Сиздердин атыңыздарда рахмат деп айтам. Индира сиңдим, ошол бүгүнкү ыр майрамың кут болсун. Мындан дагы жан дүйнөнү козгогон сонун ырларды жарата бер. Ал эми өнөрдүгү момундай жакшынакай биздин өнөр дүйнөсүндөгү адамдардын дагы келип турушу чоң сыйлык кут болсун. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайм. Урматтуу толуктук буртугандарым, мен жана ырдын башында сиздер менен амандашпай эле ырды баштабапмын. Акыр ойлогом, артында бир амандашып, саламдашып калам деп. Келгениңиздер үчүн чоң рахмат. Ар дайым ден соолукта болуңуздар, аман эсен болуңуздар. Эч ким оорубасын. Индира Алтынын чыгармачылыгын өркүндөп өсө берсин, алдыга жыла бер. Рахмат. Agay tuğanlar getiriyorsun rafat aramayanda işe деген çok sayıda var. Adnan Zayçı'nın devresi olup atanı çıkalım. Şu patrası verip koyusuna kim çıkarırsa işe çok sayıda batır koyasın. Ошол жерден эле бере бериңиз. Amin. Birinciden Kuday yağmasın. Bak karasın, kıdır tanısın. Çıkarmacının ilgiliğe artsın. Kanatlı ırlardı mından arıdağı köp yaşsın. Göğülünde kanat baylasın. Yüreğine tülük baylata durgan yaşlılardı yaşlısın. Amin. Aman bolsun. Hiç olur, çek olsun. Amin.